врачтар. Алай районунда COVID-19 илдетинин экинчи толкунуна даярдык көрүү үчүн бир топ алгылыктуу иштерди жүргүзүп атабыз. Алай райондук мамлекеттик администрациясынын демилгеси менен, сунушу менен айыл өкмөткө караштуу жер тилкеси, ошондой эле жол жана транспорт министрлигине караштуу мобилдик жеңил конструкциядагы үйлөр бүгүнкү күндө бизге 21 сентябрда токтом менен өткөрүлүп берилди. Ошол өткөрүлүп берилгенден бери бул мобилдүү үйлөр 2012 жылдан бери кароосуз калган экен. Ушулардын баардыгын ремонт жүргүзүп, айлана чөрөсүн тазалап, чагылып түшүрүп, жалпы мекеме жетекчилер, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын жардамы менен ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Ошондой эле кошумча район боюнча жалпы ар бир эмканага 2ден орун даярдалды. Үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна 5ден орун даярдалды. Райондун центрине, Гүлчөнүн өзүнө мына Кудай кааласа бул бүтүп калса 24 орун болот. 12 бөлмө, ар бир мобилдүү үйдө 4төн бөлмөсү бар да. Анан кийин ошондой эле медресени дагы сүйлөшүп, ал жерде 6 бөлмө бар. Ар бирине 3төн 18 место даярдалды. Жана кесиптик лицейдин жатаканасындагы сүйлөшүп ошол жерди даярдап койгонбуз. Бүгүнкү күндө ал жерде 36 орун. Жалпы район боюнча ферияда болуп, жалпы 150 орундук даярдалды да. Жана кошумча айта кетсем, ошо жайдын күнү жылуулуктун кереги жок болчу да. Ошон үчүн азыркы орундуктар бардыгы жылуулугу менен санитардык талаптарга жооп бере турган болуп даярдалды. Жайдын күнү 400дөн ашык орун даярдадык эле, бүгүн эми жылуулугу менен бардыгы 150 орун даярдалды да жалпысынан район боюнча. Бүгүнкү күндө бейтаптарды кабыл алууга даярбыз. Бүгүндө Алай районунда COVID-19'un экинчи толкунуна карата даярдыктар алгылыктуу жүрүп атат деп айтсам жаңылышпайм. Себеби бүгүнкү күндө район боюнча жалпы сол 78 орун күндүзгү стационарга даярдалды. Азыр мына бүгүн биз мына жерде окуу борбору болгон дин иштери боюнча окуу борбору ачылган имаратыбыз бар. Ошол жерде 6 бөлмөгө 18 орундукту даярдадык. Бардык шарты менен, бул Кудай буйрса, мына паровой отоплениясы иштейт, жылуулугу талапка жооп берет. Ар бир бөлмөгө 2ден болбосо эгерде кырдаалып чөп кете турган болсо 3дөн жана жаткызабыз, андан ашыгын жаткызбайбыз. Бүгүнкү күндө бардык шарттарын даярдап, эгерде ушул толкун күчөп кете турган болсо, толук кандуу даярбыз. Штативтердин баарын койдук, жылуулук жооп берет, шкаф эмеректерибиз бар. Бул жерде ошол 6 бөлмөгө 18 орун даярдадык. Анан дагы кесип лицейде 18 бөлмөгө 36 орундук бар. Ошондой эле 3-118 кылып иштеткенбиз быйыл жайында. Ошол жерге 24 орун иштеп, жалпы бул Алай району боюнча 78 орундук даярдады. Мындан тышкары айыл өкмөттөрдөгү фактарда, анан жана үй бүлөлүк дарыгер болгон филиалдарында ал жакта дагы орундуктар даярдалган. Бүгүнкү күндө аларды кошкондо 150 орун шарты менен, жылуулугу менен кышка карата күндүзгү стационарлык орундарыбыз даярдалды. Инфекционный бөлүмдө турабыз, аймактык оорукананын. Бул 1996 жылы өзү больница болуп түшкөн проектисиндечи. Анан анда ошол мезгилде шартка ылайыктуу бул мектепке өткөрүлүп берилип, Гүлчө айыл өкмөтүнүн балансына кирген. Бирок азыркы мына кырдаалда COVID-19 болуп, экинчи волнасы келет деп атат. Ошондуктан бул мектепти азыр больницанын балансына өткөрүп алдык.
60 орунду инфекциялык бөлүм. Bunu biz ministrlikten штаты менен 64 штаты менен 30 миллион сомдук кошумча аймактык ооруканага кошулду да. Бул жерде азырынча инфекциялык бөлүмдү мына бир айдын ичинде Кудай көрсө ремонт иштери көрүп чыктыгына жүрүп жатат. Бир айдын ичинде бүтүп калса, ушул жерге ушул тажы вирусу менен жабыркаган бейтаптарды алып келип, ушул жерде дарылайбыз. Бул жердин суусу дагы бар, ичинде отоплениясын дагы биз азыр ремонттоп атабыз. Кудай бурса ушул жер инфекциялык бөлүм болуп, больницадагы оорулардан алыс болуп, алар менен контакт азаят дагы ушул жер инфекциялык бөлүм болот.